Bir ata kızın çoңойтот. Aga mehримди берет, ага боорукерликти берет. El көрбөгөн жерлерди көрсөтөт. Гүлдөрдүн эң назигин жакшысын берет. Kızım деп, жаным деп, жан кызым деп тарбиялайт, чоңойтот. Жебегенин жедирип, кийбегенин кийдирип, ичпегенин ичирет. Баягы кызы принцессадай, ханышалардай, падышачылыкта жашагандай жашайт. Өсөт, өнөт. 18 жыл, 20 жыл атасынын колунда болот. Андан кийин ишенип, жуучу болуп келгендерге кызын кош колдоп өткөзүп берет. Өткөзүп бергенден кийин баягы падышачылыкта жашаган кыз кордук көрө баштайт. Урматтуу мекендешим, коомдо болуп жаткан, элдин ичинде жүргөндөн кийин муну кулак укпай койбойт. Алдыңа келип болуп жаткан окуяларды ыйлап айтып берген аталар, ыйлап айтып берген энелерди угуп, жаныңда чыдап тура албайсың. Ыйлагың келет, сыздагың келет. Коюңузчу, ушул нерсе мүмкүнбү? Ушундай нерсе да кылып атабы? Деп бул окуяларды ички ичиңде сактагың келет. Бирок айтууга мажбурбуз. Урматтуу энелер, кайненелер, кайнаталар, бирөөнүн кызына зулум кылбаңыздар. Сиздин дагы кызыңыз бар. Ал дагы бирөөнүн аманаты кызы өстүрдү. Анан аларды хоп-хоп алгандан кийин жок-жок болуп. Кудай сактасын мындай маселелерден. Кудай сактасын. Урматтуу мекендешим, ойлонушубуз керек бул маселеде. Бирөөнүн кызын алат экенсиң, ал аманат. Бүгүн эч ким көрбөйт, эч ким билбейт, кааланча зулум кылам, башка деп ойлошуң мүмкүн. Бирок урматтуу мекендешим кайтат. Сөзсүз түрдө кайтат. Баягы кыз бала акырын келип жай намазда ыйлап, сыздап, ушул туура эмес болду деп койсо ушул жетерлүү болот. Сен ойлоба, күчүмө ишенип, акчама ишенип, башкама ишенип, зулум кылып кеттим же эч нерсе кыла албай калды деп ойлоба. Анын жообу каттуу болот. Бир күн ушундай дарт берет Кудай Таала, ушундай кайгыны берип коет, ушундай күйүттү берип коет, түшүнбөй каласың, кайсы күнөөм үчүн деп отуруп каласың. Самсаны убагында жеп койгонсуң, акчасын эми төлөйсүң дегени да бул. Учурунда самсаны жеп койдуң, эми акчасын төлөйсүң дегени. Bir erkek менен аял турмуш курду, үйлөндү, баш кошту. Кайнатасы ар дайым ичет экен. Келин колдон келишинче кызмат кылат, ар дайым кызматында. Күндөрдөн бир күн Кудай Таалам буйруп бир уул перзентти берди. Аркасынан 2 кызды берди. 3 перзенти бар. Перзенти чоңойту баштады. Бирөөсү 10-га, бирөөсү 5-ке, бирөөсү 2-ге чыкты. Ошондой жаштарга чыгып калды. Чоңоюп калышты балдары дагы. Бирок күйөөсү өмүрлүк жолдошу ооруп калды. Башка өлкөгө операцияга башкага кетишти. Ооруп калды. Врачтары башкалары бул өлүп калышы мүмкүн. Өлүм пайыз 80%, жашап кетиши 20% деген нерсени айткандан кийин баягы келин өзүнүн неберелери жашап жаткан үйдү келиниге өтүп кетпесин деген максатта ойдо. Эгер балам өлүп калса келинин атына өтүп кетет бул үй деген ойлор келип, баягы кайната келип зулум кылышты баштайт келинге. Өзүнүн неберелерине келип авратын көрсөтөт. Кудум эми бул нерселерди кылсам келин кетип калат деген ойдо. Авратын көрсөтөт. Баягы өзүнүн неберелерине авратын көрсөтүп, беттерине сийип салат. Бул коомдо болуп аткан окуялар, урматтуу мекендешим. Болуп жаткан окуялар өкүнүчтүүсү. Мен тарых китебин алып окуп аткан жерим жок. Бүгүн ушул учурда болуп жаткан 21-кылымда биздин чөйрөбүздө, өлкөмүздө болуп жаткан окуялардан. Өтө өкүнүчтүү, урматтуу мекендешим, ойлонушубуз керек. Өзүңдүн неберелериң акыры, адамдар үйдү мындай эле берип коюп атат, квартираларды ясан катары эле, башка тааныбаган эле бирөөлөргө. Сен өзүңдүн небереңден кызганасыңбы? Кайсы бет менен ушу үй маселесин талашасың? Аллахтан коркушубуз керек, урматтуу мекендештерим. Азабы өтө каттуу болот мунун.